Премьер-министрдин экономика жана финанс боюнча кеңешчиси катары айтып коеюн. Пенсия, пособия, зарплаталарды тышкы карызды тейлөөгө биз шайлаган өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар. Бирок 3 айда референдум өткөзүп, президенттин шайлоосун, анан парламенттин шайлоосун өткөрүүгө акчалай мүмкүнчүлүгү жок болсо. Ар бир шайлоо 450 миллион сомду камтыйт. Сиз дагы куттуктап коелам деп азыр премьер-министрдин президенттин милдетин аткаруучу Садыр Нуркожоевичтин кеңешчиси болушуңуз менен мунга чейин коомдук башталышта да акча албай саяк. Буга чейин Абылгазиевдин дагы кеңешчиси болгонсуз. Ишиңизге ийгилик. Акылбек Өсөнбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу массалык каражаттын өкүлдөрү. Абылгазиев менин кеңешимди укканда отставкага кетмек эмес, жана президентти 3 жылдын ичинде өзүнүн ыйгарым укугун тапшырып калмак эмес да. Рахмат. Азыркы премьер угам деп атат, ошон үчүн бардым. Рахмат.